Ысык көл жээгинде 3 күнгө созулган Ак мөр фестивалине келген Айнура Чынасылова кесиби боюнча мугалим. Бирок өз апасынан үйрөнүп калган уус чеберчиликти ушул күнгө чейин аздектеп, аны кыздарына, окуучуларына дагы үйрөтүп келүүдө. Ушу кыргыздын негизи аял затына тиешелүү болгон баалуулукту, салтыбызды, кол өнөрчүлүгүбүздү, деги эле маданиятыбызды өнүктүрүүгө салым кошуп атышат. Ошон үчүн рахмат деп айтмакчымын ушул уюштуруучуларга. Азыр эми ушул өрмөк менен окуучум болуп келдик. Өрмөк согуу боюнча шырдактардан алып келдик. 5 метр, 5,5 метр, 6 метрликтер, 3 метрликтер овальныйлардан, ата бабаларыбыздан калгандарды кайра жаңыртып, жаңы стилде дагы жасап атабыз. Биздин шырдактарды чет мамлекеттерде алышат, заказ беришет. Кыргыз элинен уус чебер аялзатынын колунан көп нерсе жаралат. Кийиз буюмдар, шырдак, боз үй жасалгалары азыр дүйнө жүзүнүн көптөгөн өлкөлөрүнө таанымал болду. Уюштуруучулардын белгилөөсүндө фестиваль аркылуу кыргыз аялзатынын чеберчилигин арттыруу, ар тараптан колдоо көрсөтүү жана муундан муунга татыктуу өткөрүү маанилүү болуп турат. Биздин өзүбүздүн кыргыз айымдарынын улуулугун, нарктуулугун, баалуулугун көтөрүү максатында этно багытындагы бир чоң долбоор. Эмне себептен бул кол өнөрчүлүккө биз басым коюп, жана кийимдерине басым коюп атабыз. Акыркы күндөрү ошол нукурачылыкка кайрадан келсек деген. Өзүбүздүн келаткан муунга биздин боз үйдөн баштап тамак ашыбызга чейин, кийимибизге чейин тааныштырсак деген бир чоң максатыбыз бар. Фестивалдын эң кызыктуу жери сулуулук сынагынын жүрүшү болду. Кымчабел сулуулар кыргыз элине гана таандык кийим кечеси, кол өнөрчүлүгү менен чыгышты. Сулуулар сынагы кыргыз кыздарын даңазалоо, кадыр баркын жогорулатуу, улуттук баалуулуктарды аздектеп сактап калуу максатында өткөрүлдү. Ак мөр сулуулар конкурсунда бизде кыздар өздөрү гана акылы менен катышса, ошол кыздарыбызга байге өзүнчө коюлган, дизайнерлерге байге өзүнчө коюлган шөкүлөгө басым кылып атабыз. Күнүгө турмушка чыгып аткан кыздарыбыз шөкүлө менен турмушка чыксын. Турмушка чыгып балалы болгондон кийин элече коронсун. Ошону бир туура багытта элге жеткирүү, биздин муунга жеткирүү максатында жасап аткан бул иш-чарабыз. Улуттук баалуулуктарды даңазалоочу Ак мөр фестиваль 3 күнгө созулуп, кыргыз эстрада жылдыздарынын гала концерти менен жыйынтыкталды. Эдил Мелсбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык көлө болсу.